Кыйноого кабылганыңыз чынбы? Ал боюнча азыр комментарий бербеген тууралуу болуп турган. Айыптоолор канчалык түрдө негиздүү деп ойлойсуз? Негизсиз себептен мен койгон талаптардын көпчүлүгү аткарылды. Кембир-абакчылар акталды, Ташиев кызматтан кести. Азыркы бийликти кескин сындаган, талаштуу билдирүүлөрү талкуу жараткан активист Тилекмат Кудайберген уулунун иши Ленин райондук сотунда каралып жатат. Ал бийликти күч менен басып алуу сыяктуу бир нече оор беренелер боюнча айыпталууда. Сотко кирип баратканда Тилекмат Кудайберген уулу журналисттердин суроолоруна кыскача жооп кайтарганга үлгүрдү. Мага 4 айып коюлуп атат. 4 берене боюнча бирөөсүн дагы мойнума албайм, бирөөсүн менен дагы күнөөм жок деп эсептейм. Себеби мен бийликке койгон талаптардын көпчүлүгү аткарылды. Кемпир-абакчылар акталды, Ташиев мырза узурпация кылганы далилденди, кызматтан кетти. Мисалы үчүн анан азыркы тапта мен күнөөм эмнеде экенин мен түшүнбөй турам азырчы. Мен камалып, бирок мен талаптарымды аткарып атышпайм. Ал буга чейин өзүнө карата кыйноо колдонулганбы жокпу деген суроого ачык жооп берген жок. Мурдараак Кудайберген уулу сотко балдакчан келгени белгилүү болгон. Бирок муну ошол кездеги жактоочусу белинде грыжасы бар деген жүйө менен түшүндүргөн. Кыйноого кабылганыңыз чынбы? Ал боюнча азыр комментарий бербеген тууралуу болуп турган. 10-июлдагы отурумда прокурор айыптоо актысын окууну улантты. Тилекмат Кудайберген уулуна кылмыш жаза кодексинин 4 беренеси бийликти күч менен басып алуу, бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык, жапырт башаламандыктарды уюштуруу, улуттук жана аймак аралык кастыкты козутуу боюнча айыпталууда. Жактоочулары да, жакындары да буга макул эмес. Вопросы там спорные, не было, в его выражениях не было призывов к насильственному захвату власти, либо же организации массовым беспорядкам. Требования у него были те, которые у него, как у гражданина Кыргызской республики, были закреплены фундаментальные его права Конституции. Я считаю, что материалами уголовного дела вина его не доказана полностью по всем предъявленным обвинениям. И считаю, что мой подзащитный должен быть полностью оправдан. Эч кандай бийликти басып алууга чакырык болгон эмес. Бул жерде ошого да иш аракеттер болгон эмес бийликти басып алуу боюнча. Бир эле эпизодту ошол жерде 2-3 статья кылып, бир эле эпизодту 3-4 эпизод кылып өткөрүшөт. Бирөөндө эме анча оор эмес. Бирөөсүндө ошол эле эпизодко аябай оор берене менен. Тилекмат Кудайберген уулу кече ачык кат жолдоп, анда айрым жагдайлар боюнча күнөөсү бар экенин айткан эле. Отурумда аны ырастадым. Тууган уругума чейин ыкым иш козгоду. Ошон үчүн мен айрым учурда эмоция калтырдым. Нормалдуу эле көрүнүш. Ошондо мен жекеликке өтүп кеткен учурларым болгон. Ошол тууралуу атамык сапат катары ишкерликтен ашып жекелик өткөн учурларга кечирим сурадым да. 10-июлдагы отурум убакыт чектелүү деген жүйө менен жыйынтыкталып, кийинки жараян 7-августка белгиленди. Кыргызстанда саясий активист катары таанылган 40 жаштагы Тилекмат Кудайберген уулу 2025-жылдын апрелинде Бириккен Араб Эмиратында кармалып, Кыргызстанга жеткирилген.